Авторыныкка барам деп машинаны айдап, мен Кошмазарга таштап чыгып кеткен. Ошондон телефон саат 1-де чалдым. 1-де чалсам, азыр телефон өчүрүп чалам деди. Ошондон вообще дайын жок. 3 күн өткөндөн кийин мен Ленинский ровдуга барып, заявление жаздым ушу менен. Ровдуга барып заявление жазгандан 3 күндөн мага кабар келди. Үйөң менен 4000 акча алды деп бирөө келди. Үйөң менен келип 5000 акча алды деп келди. Анан бирөө чалды, үйөң менен келип иштеген жермен 5000 алып кетти деп. Уже мен билгеним уже 50 000 акча мага чалганы. Элестетиңер 25-ден кийин еще машина жок. Subaru Legacy деген машина жок. Анан издештирсем, балдар айтып ушундай оюнга кирет деди. Через эме Киевскийге именно ушунун эмесине кирчикен брокерге. Анан Айниге келдим, Айниге келсем, Айниде балдар дагы айтты. Эже келип жүрчү. 2 күндөн бери келбей атат деди. Анан ушу жерге да келип жүрчүкен, эже калкын келсем келген жок деп эшикти жаап алган. Ушул точкага кирип келетке. Эшикти жаап. İçinde balдар var. Yerge охрана koyuyordu ki. Yok, bildiğin gibi. Liboyla kişi. Bu değil. Tabii oynayıp topsun da Liboya'dan kırıttı, tamam? Silerdi ki, hemen Güyöngür zapret değil. Güyöngür zapretke koyulgan değil. Zapretke koyulgan adam girgizilbeyt değil. Girgizilbeyt degemine men bayağı günü Kievskiy'de, Beşeneli ve Kievskiy'de varken bir 3 milyon oturgan kişini Porter aydagan bala çakırıp berdi, Çıngiz деген bala. Байкеге кирип, ушу эжем бирөөсүн карап бериңизчи, пожалуйста деди. Эжем кичинекей баласы бар колунда деди. Издеп жүрөт дедиле, ал байке келди, Талай деген байке келди. Келип 3 миллион отурган кишини запретке койгон 3 ай боло элек. 3 ай боло элек деп киргизип ташташты. Кирип биринчи этажга кирип, биринчи этажда жок экен, места жок экен деп кайра чыкты. Анан айттым, байке акча берейин деп, экинчи этажда чыгып көрүңүзчү деп. Ойнап жүрбең акчаны десем, макул деди. Чыгып 200 сом алып кетип, жарым сааттан чыкты. Жанагы ойнап жүргөн адам коркутушпу, ойнап кетти. Экинчи этажда отурат деди, занесканын алдында деди. Мен айттым, анда 1000 сом берейин, дагы кириңиз деди. Десем, жок болду деди. Анан мен кирейин десем, запретке коюлган болду, кирбейсиз. Мен күйөөңүз жерде жок деп атпаймын деп киргизбей койду Киевскийде. Маселе мындай эмес, азыр кимди киргизет, кимди киргизбейт эмес. Биз мисалы ушулар жабылсын деп талап кылып чыгып атканбыз. Бул жерге случайно жолугуп калдык. Азыр бизди дагы мисалы туруп бул жерге киргизбей атат. Жалгыз болсо деле киргизбейт экен уже коюп тур. А силер киргенге мыйзамдуу укук барбы? Мына азыр эме берип атат направление ушу жерде. Келгенинизде ачык турат, ачык турган. Биз келгенде тентик жерден басып келет, ошол жер жаап кирип. Камерамен. Aytma.